Дубайдагы мекендештердин абалы кандай? Байедеги кыргызстандыктардын айтымында ракеталар Аль-Дафрадагы аскердик базага багытталып жатат. Бирок аларды абадан коргонуучу системалар атып түшүргөндүктөн сыныктары калаанын ар кайсы жерине түшүп жатканын билдиришти. Маалыматка ылайык телефондорго дүрбөлөңгө түшпөгүлө, баары көзөмөлгө алынууда, үйдө болгула деген кат келген. Дубайдын аэропортун дрондон атышты. Анын айына 4 киши жабыркаганын ЖМКлар жазды. Эске салсак, Бишкек-Дубай багыты боюнча авиарейстер токтотулган. Умрада жүргөндөргө кайрылуу. Муфтият Мекке, Медина шаарларында зыярат кылып жүргөндөрдү жакынкы чыгыштагы кырдаалдан улам сабырдуулукка чакырды. Фирмалардын, ажы башчылардын көрсөтмөлөрүнө баш ийип, авиарейстердин калыбына келишим күтүүгө чакырышты. Биз ушу жол кырсыгынан улам ушул состоянияга түшүп калды балам. Эч бир ата энени Аллахым бала менен сынабасын. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элек. Ушу баламдын акыркы жолку ошо 4-чү операциясына жардам берип кетиңиздерди суранам. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан бизге $45,000 акча каражаты керектелүүдө. Бизде андай акча каражат жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылабыз. Көптү көрсө көл болот дейт. Алланын ыраазычылыгы үчүн 5 сом, 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Ушу балам бутуна туруп басып кетсин көптүн катарында. Сиздердин жардамыңыздар менен мына ушунчалык кыймылга келип отурат. Менин балам азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болгуңуздар. Аллах таалам ыраазы болсун. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Аллах тааламды сыноосу экен, баарына шүгүр кылабыз. Биз алдамчы, мошенник эмеспиз. Бардык карта өзүмө караштуу, өзүмө таандык. М-банк 3197 кымбат К деп чыгат. Ошол эле номерде оденги бар. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат. Алда өзүмдүн сиңдим азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп жүрөт. 5 сом, 10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам ошол дагы. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун.